Так, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ayımlar jana murzalar. Sizlerin nazarınızda Kia Rio. Moskva ekonom sila deydi da bulardı var bu. Esliço yolda körsöңүздөр, жолдон качып жүрүңүздөр. Биз билесиздер. Ekonom sila дегенде бул эмеде. Все дорога наши дейт го, наши. Все дорога бизге главный. Солярис, Polo, Rio дегендерден качып жүргүлө. Так, муну карагыла. Фотоконтрол селф сурап калыптыр, сүрөткө тарттым өзүмдү, бирок өтпөй жатыр. 15 минут дейт, 15 минуттан өтүп кетти, бирок өткөрбөй жатат го. Саатка келсек 5тен 20 өттү. 10 март күнгө келсек вторник. Биз ишти баштадык, көрөчү, кана проверканы өткөрсө болду. Эконом сила ишти кылат. 7ден 20 өткөндө бонустар жанат экен. 7ден 20 өткөнчө Мой районду коебуздагы ишти кызытабыз. Мой район проверка өтпөй жатат. Кана чыгабы экен игнага көрөйүкчү. Yo, бисмилла. Пройдите проверка дейт. Но чыкпайт. Күтөбүз. Айла жок. Так, биздин пачин биринчи эле Фуцитиден түштү. 4,5 километр, 8 минут подача, минус 4 менен берди де алып ала бердик. Кеп калдык постуга бар го мына. Солдаттардын алдыга. Нарак карап турмаптыр го. Но кетиши менен газды басабыз. Подожди десе өтүп кете беребиз. Вот багажды ачты, жапты. Чисто көргөнөм жок, ичи ар беле жатат ичиде. Короче, типа буларам иштеп атат дейм. Так, картаны алайык. Так, алдык. Еттик эмеси. Так, биздин адам но жакта у. Мандайга кесип берет экенбиз да. Качай. Kia Rio, бул жакта дин фуралар го. Сондо каерде экен дейм да алчы. Так. Ортоңку линия, ушу туура эле кетип атабыз. Мына местан басайык. Вот мына франчиде экен бирөө. Телефонун көргөзүп атат го. Кеттик, жибермек. Түш. Казакстан экен, казак боорларбы дейм да. Канча мүнөт жол жүрөбүз? 10 мүнөт жол жүрөт экенбиз. Так. Пачинде эмне болсо жагычы? Корнилова дейт. Адмирала Корнилова. Сумкасы менен келтат, багажда чайым же ичиге сала бересиңби? Так, ассаламу алейкум. Так. Корнилова, да, у нас? Там грузовые стоянки есть же, знаете, да? Нет, я там не знаю. Там тоже фура, да, какой-то? Да. 41 стоянка называется там. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам. Так. Через оттуда выйдем, значит. Оп. Так, мынакей 10 мүнөт жол жүрдүк, 585 рубль. Мына адамдар көп салдык, сумкасы менен кетти. Парковкага келди. 600 рублей наличие. 15 рубль сдача кайтарган жокмун. Кайтарайын десем себе оставь дейт. Так, следующий заказга 5 минутта жетебиз. Здравствуйте деп жазып берип тургун. Не болуптур экен, а? Здравствуйте деп коеюн мен дагы. Кеттик эмес. Так, но жибермектеп кеп салдык. Канча болду? 11 мүнөт жол жүрдүк, 772 рубль. Кайт эле Фуцитиге келип калдык баргы. Не болду бу? 800 рубль берди. 11 мүнөттө 800 рубль. Только наличие уртабыз. Наличиге эми наличие бербейт. У вас слишком низкий баланс дейт. Всё. Экинчи заказ бүттү, мындайча айтканда. Фуцитинчи дебиз. 15 мүнөттүн ичинде чыгып кетишибиз керек.
Kettik emese. Дальше. Продолжаем. Спасибо огромное. Так, gördüңүздөр. 39 mil жол жүрдүм. 1488 болду, бирок 1600 берди. Нормально, что-то бүгүн добрый адамдар болуп атабы. Не болуп атат? Линиядан чыгып келдим, себеби саат 7-ден 20 өткөндө бонустар жаныш керек. Бонуска жакынмынбы, узакмынбы көрөйүн деп келдим гой. Bir vakit bolot adamlar көп ölöt деп айтышкан экен. Анан алардан сурашыптыр, эмне себептен андай болот? Эмне үчүн адамдар ушунча көп өлөт? Согуш болобу? Чума жүрүп кетеби? Же дагы бир башкача бир аламаттар болобу десе, айтат экен, жок. Ал вакытта эч качан эч кандай согуш болбойт, чума жүрбөйт. Десе, эмне үчүн адамдар өлөт? Мынчалык көп десе, анткени ошол вакытта адамдарда дүнүйө көбөйөт деген экен. Эмне көбөйөт экен? Дүнүйө көбөйөт экен. Мына ошол мезгилде адамдар бири-бирин көздөрү менен атып өлтүрөт деп айткан экен. Көздөрү менен атып өлтүрөт. Кантип? Субханалла, ошонун байлыгына көз артып атып деп айткан. Демек, бизде шариятыбызда ушуга тууралуу көздөн сактануу туурасында бир нече тартиптер коюлган. Мисалса, бир адам өзүнө көз тийишинен сактангысы келсе, өзүнөн субханалла жанакындай бир башка бир адамдын хасаты көрө албаса өтүп кетпесин десе, анда бир нече тартип бар экен. Хасанул Баср рахималла акаддасалла сирруху айтат экен. Москва Ситиге келсек чыгарбайт кой 600 рублейди. Ал тез. Доброе утро. Шлагбаум откройте, пожалуйста, такси. Все. Машинаны экинчи этабы чыга элек да. Ошого ачпай коёбу экен деппин, 600 рублей төлөйүнбү деп коркутуп берди ғой булар. Доброе утро. Детский тариф. Здравствуйте. Здравствуйте. О, давай в кресло прыгай. И мама сядет сейчас рядом с тобой. Опа. Опа. Так, сейчас мама сядет. Вы сами пристегнете, да? Или... Мама сейчас пристегнет. Все. Привет, буфет. Да, едем. Куда мы едем? В больницу, да. Все, можем ехать, да? Даже у тебя жвачки нет или конфетки? Не доспал. Давай ручку. Так, туугандар, муну караңыздар. 20 заказ 9631 болду. Ишке чыкканыма мына 3-төн 24 өттүр, Биринчи заказым саат 5-тен 36 өткөндө алыппын мына. Ну, бая эсептедим көрөчү 10 саат болуптур. 10 саатта 9631. Мен үйдүн алдыга келип калдым да, үйгө кирип эми уктайбыз кичине. Бир 2 саат уктайбыз да. 2 сааттан кийин чыгып ооз ачабыз дагы 2 саат иштейбиз.
ошондо 12 саат иштеген болобуз. Ошондой. Так, туугандар, курсак тойду, оозду ачтык. Саат 7-ден 10 өттү. 10 саат иштеп кирип кеткен элем. Саат азыр 7-ден 10 өттү. Дальше продолжаем дейт го. Так, мой районду коёйук. Далее. Так, ошо 20 заказ менен кирип кеткен элем. 20 заказ. Азыр дальше продолжаем. Мынакей. Так, 6 минут подача, 10 кресло менен 1.20дан берип атат. Кеттик эмесе. Так, 35 минут көргөзгөн жерге 43 минутта келип алдык. 40 минутта келдик, келип перевод, келип номериңизди айтыңыз дейт го. Жолдо келе жатып которсо болбойт да. Токтогондон кийин которуш керек. 1369 рубль болду. Так. Следующий заказ, карагыла. Нас 5 человек, 4 взрослых дейт го. У меня Kia Rio деп коеюн, а? Kia Rio. 4 места есть. Место. Все уже. Заказать меню. Тут 5 человек деп эконом чакыраттар, таң каласың. 5 адам болсоң минивэн чакыр, же болсо 2 адам чакыр. Эконом чакырбай. Так, мына жолдорду караңыздар, Лопатинода тоодо жүргөндө эле жүрөм, кетип атасың, дурук өтүп элечи. Кокус алдыңдан бир поло чыгып калса болду да, жолдо эчтемке көрүнбөйт барбы. Мындай на глаз кете бересиң, секин түссөң түшүп, дурук өтүпчү. Сапсем жолдор бузулуп кетиптир го. Так, туугандар, биз үйгө кайттык, иш бүттү. Мына караңыздар, 23 заказ менен 11353 рубль. 11,5 саатта. Это же нормально, да? Сегодня что-то это обедтен кийин уже бар жок эле 5 коэффициент болуп кетти барбы. Ушундай. Так, көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Жараткан өмүрүңүздөргө береке берсин. Лайк, подписаться кнопкасы сөзсүз түрдө.